Ата-энеге жакшылык кылуунун кандай пайдалары бар эми? Биринчиси мардатуллах субханаху ва таала, Аллах Тааланын ыраазылыгы. Кудайым сенден ыраазы болот. Экинчиси бейиштеги ата-энеге жакшылык кыла турган ата-энеге итаат кылуу деген эшиктен киресиң. Үчүнчүсү келечекте балдарыңан ошону көрөсүң. Ата-энеге кандай кызмат кылсаң, балдарыңан ошондой кызмат көрөсүң, андан башка жолу жок. Бул аалам салынуу кашык деген мына ушундай. Балдарыңы бөпөлөйсүң, карайсың, аякка апарасың, бияка апарасың, жегени астында, жебеген аркасында. Ата-энең тишинин кирин отуруп, сарысы соруп, үйүндө олтурат. Кийген жамаачы. Балам бир жылда 4 жолу кийим алмаштырат, катының 8 жолу алмаштырат. Ата-энеңки сен студент болгондогу жылда калган пальто